ордуну мыкты кулктун өзү менен толтура беришиңиз толук ыктымал экен да. Эгерде кулктун өзүңүз жок болсо, аны байлык менен дагы, бийлик менен дагы эч нерсе менен толтура албайт экенсиз. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан экен: кыямат күнү таразада эң оор болгон нерсе бул мыкты кулк мүнөз деген экен. Мыкты кулк мүнөздүү болгон адам күнү бою оза кармап, түнү бою намаз окуган адамдардын даражасына дагы жетет экен, андан да бийик көтөрө алыштуу болуш ыктымал экен. Кулк менен мыкты кулк мүнөз бизди бейиши кылат экен, же тозок кылат экен. Кулк мүнөзүбүз бизди бейиши кылат экен, же тозок кылат экен. Ошондуктан пайгамбарга саллаллаху алейхи вассаламга бир аял келип сөйлөген: "Я Расулаллах, бизде бир аял бар. Түнү ар дайым намаз окуйт, күндүзү тынбай орозо кармайт. Бирок тили менен конушуна зыян берет" дегенде пайгамбар айткан экен: "Ал тозок аял" деген экен. "Я Расулаллах, о Аллахтын элчиси, бизде бир аял бар, 5 убак намазын гана окуйт. Рамазан айында гана розосын кармайт, конушуларына зыян бербейт" деген экен. Ошол аял бейиш деп айткан экен. Кулк мүнөз бизди бейишке чыгарат экен, кулк мүнөз бизди тозокко чыгарат экен. Ошондуктан үй бүлөдө бактылуу болом десеңиз, үй бүлөдө жыргап жашайм десеңиз, аялыңыз менен, балдарыңыз менен, күйөөңүз менен, жакындарыңыз менен бактылуу жашайм десеңиз, ол өзүбүздүн кулк мүнөзүбүзгө көз чаптырышыбыз керек экен. Менин кулк мүнөзүм мыктыбы? Сабырдуумбу? Пайгамбарга адамдарды эң көп бейишке киргизген нерсе эмне дегенде пайгамбар айткан экен: Кудайдан коркуп такыба болуп, анан мыкты кулк мүнөз деген экен. Я Расулаллах, адамдарды тозокко киргизе турган эң көп нерсе эмне дегенде адам баласынын тили менен жыныстык мүчөсү деген экен. Ошондуктан тил кээде сөөгүк жок, сүйлөп кое берет, адам баласына зыян берип койт экен. Ошондуктан эң биринчи адам баласы эмнесин оңдош керек экен? Кулк мүнөзүн оңдош керек экен. Кулк мүнөздө адепте, кулк мүнөздө ар жерде орду бар. Өзгөчө үй бүлөдө аялыңыз менен мамилеңиз мыкты болуш керек. Сиздин мыкты кулк мүнөзүңүзгө ким татыктуу? Ата-энеңиз татыктуу. Сиздин кулк мүнөзүңүзгө ким татыктуу? Сиздин аялыңыз татыктуу. Сиздин жумшак сөзүңүзгө ким татыктуу? Сиздин жакындарыңыз татыктуу, кыздарыңыз татыктуу, балдарыңыз татыктуу. Ошондуктан үй бүлөдө бактылуу бололу десек, кулк мүнөзүбүздү оңдойлук. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан экен: кулк мүнөз жакшылыкты эң майдан мурак кичинекей нерсе болсо дагы төмөн деп көрбөгүлө деп айткан экен. Жада калса мусулман аганга жылмайып карап коюуну дагы төмөн көрбөгүлө деген экен. Ошондуктан кулк мүнөздүн эң оңой, эң жеңил жолдорунун бири ошол мусулман бир тууганга карап жылмайып коюу. Үй бүлөгө карап жылмайып коюу, атаңа карап жылмайып коюу, апаңа карап жылмайып коюу, күйөөңө карап жылмайып коюу эң оңой жол. Ушундай кээде көчөдө ушунчалык маданияттын тучоксунда үйгө келгенде эле эмне байкы маданият жок. Ошондуктан баягы жүгүрүп барып машинанын эшигин ачып берип аткан аялына же бир кызга машинанын эшигин ачып берип аткан эркекти көрсөң билип кой, ал жаңы сүйлөшүп аткан кызы деген бир сөз бар го. Ал сөздөр жөндөн жөн келбейт да. Биздин кыргыздарда негизи башында татынакай жашоо башталат да, анан бара-бара акырын суздашуу ошол нерсеге барат. Ошондуктан эң биздин кулк мүнөзүбүзгө, биздин мамилебизге татыктуу жакындарыбыз экен, апаларыбыз экен, аталарыбыз экен. Эң оңой жолу, жүрөгүбүзгө эң оңой жолунун кээде ошол кулк мүнөзүбүздү оңдоп, мамилени түздөш үчүн кээде акча каражат керек болот экен, кээде убакыт керек болот экен. Эң оңой жолу, акчанын да кереги жок, тыйындын дагы кереги жок, убакыттын дагы кереги жок. Эң оңой жолу ошол үйгө киргенде жылмайып кирүү экен. Эркектерге мен кепилдик берем. Үйгө киргенде сүйүү махаббаттын күчөшү үчүн үйгө киргенде эркек киши салам берип кириш керек экен. Ассаламу алейкум деп. Үйгө киргенде 4 кишиңизди көрсөтүп, ассаламу алейкум деп кирсеңиз, кадимкидей үйдө бакыт жыргал жашоо башталат. Үйгө Алла Тааланын сага берекеси болсун, саламы болсун деп үйгө киргенде. Үйдөн чыкканда дагы жакшы калгыла деп ассаламу алейкум деп чыксаңыз, ушул үйдө сүйүү махаббат күчөйт экен. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: бейишке кире албайсыңар,
ыйман келтирмей сайын. Силер ыйманды боло албайсыңар, бири-бириңерди жакшы көрмөй сайын. Силерге бир нерсени үйрөнүп коеюн, ошол нерсени кылсаңар силердин ортоңордо сүйүү махабат күчөйт деп. Афшу салама байнакум. Сени сурабай, эмне алып келдиң? Тиги канеке, могу канеке, мондой болбойсуңбу деп дароо беттен албай келгенде жылмайып, хош келипсиз деп тишиңизди көрсөтүп тастасаңыз, кадимгидей өзгөрөт экен. Даярбызбы? Кулкунезде жүргөнгө даярбызбы? Аялдары жок болгон болсо, олар баштары жерге кирип кетет. Жүрүм турумдары да өзгөрөт. Аялы жок болсо, могу эркектер чөгөт. Ошондуктан Кудай Таала эркек менен аялды шерик кылып жараткан, ушу бири-бири менен күчөп, бири-бири менен бири-биринин эмне күчкө келип турат экен. Ошондуктан экинчи эмне кылышыбыз керек экен? Шүгүр кылып жашашыбыз керек экен. Үчүнчү, эгерде бири-бирибиздин жүрөгүбүздөн сүйүү махабатты тапкыбыз келсе, анда биз тазалыкка көңүл бурушубуз керек экен. Ички дүйнөбүздүн тазалыгына, сырткы дүйнөбүздүн тазалыгына, келбетибиздин тазалыгына, кийим-кечебиздин тазалыгына биз эмне кылышыбыз керек экен? Көңүл бурушубуз керек экен. Күйөөңүздүн көңүлүн табам десеңиз, келгенде татынакай кийинип туруңуз. Көчөгө чыккан баягы жасанга тияктакта ушу келгенде даярдап, татынакай кийинип, күн сайын келгенде ар кандай кийинип турсаңыз, азыр көрүп атасыздар көчөдө азырып толтура. Анан көчөдө барса баа эле жипар житсен, буяка өтөт, тияка өтөт, татынакай кийинип, бияка өтөт. Анан үйгө келсе баягы жагалы честно жыттан эле баягы халатты кийип алды, аягы жыттык, биягы жыттык, халатты кийип, аяка жүрөт, бияка жүрөт, ушинтип. Ойлошубуз мүмкүн да, мен 5 баланы төрөп койдум, бул эми болду, каалайбы, каалабайбы ушул жерде жашайт, уже бүттү деп ойлошуңуз мүмкүн да. Жок, бүт элек да. Бүт элек. Ошол баягы сүйүү махабатты тапкан жокпуз. Ошондуктан 50-ге чыксаңыз дагы, 70-ге чыксаңыз дагы чалыңыздын астында 18 жаштайсыз. Татынакай кийинип, татынакай жүрүшүбүз керек экен. Үй таза болуш керек экен. Эркек жумушта ар кандай жерде оор кыйынчылыкты көрүп келет да. Азап чегет, урушат, жаңжалдашат. Үйгө барса, жакшынакай абрат алса, үйгө келсе үй таптаза, үй жипар жыттан турат. Үйгө келсе жылмайып тосуп алат, никбетине тосуп алса, о, Аллам Гүлстан. Кыйналганын баары эмне болот? Эстен чыгат. Чарчаганын баары эстен чыгат. Эмнеге? Үйдө анда тосуп аткан периштеси бар да. Үйгө келсең, заңгыраган үйүң бар. 3-4 комнат. Особняк. Үй таза эмес, үй барит болсо. Үйгө келсеңиз, үй ажам бирөө баягы ар деп күтүп алса, үйгө келгиси келбейт да. Ошондуктан могу эркектер, анча-мынча эркектер үйгө келбей атат, андай болду деп күйөөсүн жамандаган аялдардын проблема мен ойлойм өздөрүндө. Антеме тарткан адам жок. Мамилеси жакшы эмес. Үйдө баягы жак татынакай абрам түзөлгөн эмес. Ошондуктан эң оңой жолу, эң өңүңүзгө тартуунун эң оңой жолу тазалыкка, кийим-кечеңизге көңүл бурушуңуз керек экен. Эркектер дагы. Абдулла ибн Аббас айтат да, мен аялдар эркектер үчүн жасанган сыяктуу, эркектер дагы аялдар үчүн ошентип жасалышын каалайт дейт да. Эркектер дагы өздөрүнчө кыйын болду, 4-5 балалы болду, эми болду деп ойлошу мүмкүн да. Жок, ушул акырын, ушул нерсе болбогон нерсе эмнелиги тагдырыңызга балта жабат да. Тамекини тартып келдиңиз. Оозуңуздан буркурап адам тура албайт да. Анан кийин үй бүлөңүздүн жанына барып атасыз да. Чубак ажы айтмакчы, тамеки тарткан эркектин аялы чыныгы эркектин күчүн сезелек дейт да. Чыныгы эркектин жытын жытай элек дейт. Арак ичкен эркектин аялы чыныгы эркектин күчүн берет дейт да. Ошондуктан эркек тазалыкка көңүл буруш керек экен. Майда нерсе, майда бирок нерсе, бирок ортодогу мамилени, ортодогу сүйүү махабатты жок боло турган же күчөтө турган нерсе болуп эсептелет экен. Ошондуктан тазалыкка көңүл буруш керек экен. Эркек дагы кийим-кечесине жок дегенде баягы ооз мурунду тазалап, анан бисмилла деп кадам таштасаңыз, Кудай буйрса, бакыттын ачкычы алдыда деп эсептелинет экен. Даярбызбы? Биринчи, эмнеге биринчи? Жакшы кулкунуз, экинчи, шүгүр кылуу, үчүнчү, тазалык, төртүнчү, аял киши дагы, эркек киши дагы аманатбек болуш керек экен. Аялдардын баары биз үчүн, эркектер үчүн аманат кылып берилиптир. Төрөлгөндө атасына аманат, турмушка чыкканда сизге аманат, агасына аманат,
Иnisine amanat. Ayallar durarken başlap kavga çeyin amanat eken. Bizden boynumuzda. Amanat. Uşularda amanatты saqlap kalуу erkeklerдің mилдети. Эгер да amanatты сакталбай бузуку же жаман жолго түшкөн болсо ошолордун баарына ошол жерде отурган биз күнөөлөбүз. Эркектер күнөөлөбүз. Аталар күнөөлөбүз. Анткени биз аталык кыла алган жокпуз. Анткени биз агалык кыла алган жокпуз. Анткени биз инилик кыла алган жокпуз. Аманатты сактай алган жокпуз. Аялыңызды башкара алган жоксуз. Кудай Таала эркекке ушундай күч берди, эркек кылып жаратты. Каввамуна аля ниса, башкаруучу кылып жаратты. Эркектин табиятына ошентип жаратты, башкаруучу кылып жаратты. Эмнеси менен, күч кубаты менен аялдарды абройуну бардыгын коргой турган ким? Эркек. Абройун сактай турган ким? Эркек. Кийиндирип ичине турган ким? Эркек. Аял эмес, азыркы заманда эркек. Уже башталды, уже башталды же, да, азыр кет. Кийиндирип ичириш эркектин милдети. Эч качан мен сени эр сыяктуу кийинтип атам деп айтканга укугуңуз жок. Ал сиздин эркектик парызыңыз. Эркексизби? Кийиндиресиз. Эч качан мен сени эр сыяктуу тойгозуп атам деген акыңыз жок. Эркексизби? Кустарын тойгозосуз. Ага кудуретиңиз жетпейби? Анда толук эркек эмессиз. Эркек бол, эркек бойдон кал. Эркек бол, ошо кийин эркек бол, ошо жаша, үйдө башкаруучу. Ошондо бакыттуу болсун. Аманаттай сакта. Аялдар эркектин үй бүлөсү, анча-мынча кемчилиги, бала чакасы, байлыгы сиздерге аманат. Кээде таксиде кетип атып эле аялдар күйөөсүн жамандап кете берет. Эркектер мондай. Кимге пайда? Акыры бир точка пайда болот да. Күйөөңүздүн бир кемчилигин айтсаңыз, могул жерде кичинекей бир кара так пайда болот. Акчаны аздап алып десеңиз, бир так пайда болот. Бир үй бүлөсүнө жакшы көңүл бурбайт десеңиз, так пайда болот. Акыры чоңойт. Ушул чоңоюп отуруп, акыры күйөөңүздү көргөндө итти көргөндөй болуп каласыз. Кап кара болуп калат, ушул чоңоюп. Ошондуктан анча-мынча кемчилиги аманат. Сиздин ичиңизде калыш керек. Сыртка чыкпаш керек. 4 дуалдын сыртына чыкпаш керек. Кайынжутка үйдөгү нерсени барып ташып бара беришиңиз керек. Ал жака барып айтып барган күнү үйдө мына душмандап башталды. Күйөө бала биз жөнүндө мындай деген турбайбы? Күйөө бала мындай деген турбайды. Экөөңүз бир күн түнөгөндөн кийин баарын унутуп, татына кайсы сүйлөшүп, эртеси күнү дагы бакча парк болуп эле сүйлөшүп кете бересиздер. Бир күн түнөгөндөн кийин. Тияктагылар эмне кыла албайт? Унута албайт. Өмүр бою унутпайт. Апаң айтып бардыңбы? Күйөө бала менин 99-жылы мындай деген эле деп 20 жылдан кийин, 30 жылдан кийин күйөө баланын байкы 10 жыл, 20 жыл мурунку сөзүн айтат. Эмнеге? Аманатты сактай алган жоксуз. Аялдай болуш керек. Аманатты бекем сакташ керек экен. Билесиздерби, кээде үй бүлөнүн бузулушуна эмне себеп болот? Аялдар, эркектер аялдан эки сыпатты көргүсү келет экен да. Апалар, эжелер, карындаштар. Жакшылап көңүл бурабыз. Эркектер аялдардан эки сыпатты көргүсү келет экен. Биринчи сыпат момундук сыпатты көргүсү келет экен да. Бул баягы айтканды кылган, сабырдуу, жумуштарды өз ордуна аткарган, көңүлүн алып турган, ушундай момун аялдар да. Бул момун аялдардын сыпаты. Экинчиси баягы кыргыздарда кайсар деп коет. Эркектердин табиятынан анча-мынча аялдардан кайсар. Кыз кылыгы менен кыз деп коет, анча-мынча кылыктанганды жакшы көрөт экен. Момун болуп эле жүрө берген болсо, тияктагы кылыктангандар эркектерге эмне көрүнөт экен? Татына кай көрүнө баштайт экен да. Ошондуктан аял киши эки сыпатты чогулуш керек экен. Момундук сыпатты, анан кийин анча-мынча кайсарлык сыпатты. Бирок кайсарлык сыпат жаш баладай болуш керек экен да. Жаш баладай. Жаш бала тарынса канттарынат. Жаш бала тарынса канттарынат. Урушуп кетет. 2-3 мүнөттөн кийин кайра жүгүрүп келе берет. Тарына кылыгын көрсөтөт да, бирок кайра келе берет. Ошол сыңарындай аялдарда ошол эки сыпат болсо, ошондо жүрөгү күйөөңүздүн жүрөгүн баглайт.